кынан карабайсың, могу жарылса эмне болот азыр? Карашы, кишини карабайт, айдап атат мына. Кайгынан кирди, кантип кирип атат, чыгып атат. Талаптарга аткарып алып келмейинче бүт баарын жабасың. Бишкек мэриясы Борбор калаадагы ири базарлардын айланасын иретке келтирүүнү жигердүү улантууда. Бул жолу рейд Бишкектеги Кудайберген базарынын айланасында өтүп жатат. Давайте ГАИ менен азыр ушул жерден протокол түзгүлө буга. Кантип кирип чыгып атат бул? Кана эмен УПСН сотрудниктери. Калаанын мэри Айбек Жунушалиев баштаган рейдтик иш-чарага шаардык кызматтардын өкүлдөрү да катышты. Соода түйүндөрүнөн башталган текшерүү бир нече объектилерге чейин жетти. Шаар башчысы дароо эле жеринде бир катар мыйзамсыз жайларга карата чара көрүү тапшырмасын берди. Биягына машинасын токтотуп коюптур, биякта ылай чыгып атат. Эми шаарда кандай болбосун? Бүгүн ушул жерге штрафтарын да койгула, могу эмне эме берет? Арасында кээ бирлери минтип өрт коопсуздугу тыкыр сакталыш керек болгон унаа оңдоочу жайда эч кандай коопсуздугу жок эле темирди от менен ысытып жатышкан. Бул деген бүгүн болгон биздин эрежелерди бузуп аткан учур болуп атабы? А эмнеге биз чара көрбөй атабыз? Ким гана ишкананын эмеси? Азыр ишкананы жапкыла, момунда эмеге жетип кынан карабайсың, могу жарылса эмне болот азыр? Машиналар турат. Мына мен буну уюштуруп, ойлоп тапкан жерим жок да, мына сиз турасыз. Кана биздин эме укук коргоо органдарынын өкүлдөрү. Мына. Айбек Жансурович, бул жерде азыр действительно өрт коопсуздугуна каршы иш жүргүзүп атышат булар. Негизи мындай алкоголдук кылайма болбош керек. Ал эми айрымдар өз билимдик менен соода түйүнүнүн жанындагы жашыл бак дарактарды түбү менен кыйып салышкан. Сиз бердиңиз беле бияка уруксат кыйганга? Азыр мына Бишкек боюнча биз жол куруп атабыз, расширение кылып атабыз, социалдык имараттарды куруп атабыз. Силер болсо бизди коомчулук менен кошо мына туура эмес, мэр кыйып атат деп атасың. А бул жерде мына жеке менчик. Булар калаганды кыла алабы, Бизге көп уруксат бербейсиң, а булар чыгандай кылып атасың. Азыр кызматтык иликтөөнү кылгыла. Эмне себептен буларды кургатып туруп кыйып салган? Эмне себептен? Ким буларга уруксат берди? Шаардык кызматтар мыйзамсыз унаа токтотуучу жайларга жана өрт коопсуздугунун талаптарын сактабаган бир катар соода түйүндөрү менен объектилерге чара көрүүдө. Мыйзамсыз көрүнөк жарнактар болжол менен жүздөн ашык ар кандай реклама конструкциялары алынды. Мурда билдирүү баракчабыз берилген. Билдирүү баракчасынын берилгенден кийин уруксат кагаздары текшерилип, 1800дөн ашык квадрат метр мыйзамсыз колдонуп атканы аныкталганда, анын ичинде ушул жогорку кубаттагы электр линияларынын алдында мыйзамсыз курулуштары боюнча 30 миң сом айып пул салынып, анан тышкары багытсыз колдонуп атканы боюнча 239 берененин негизинде 3 миң сом айып пул салынган. Борбор калаадагы эң ири базарлардын бирине дал ушул Кудайберген базары да кирет. Дээрлик базарда унаа тетиктери көп сатылгандыктан анын айланасы да унааларга толгон. Мындан улам бул жайда мыйзамсыз токтогондор да көп. Рейдтин алкагында бир нече унаага айып пулдар салынып, айрымдары айып куроого жеткирилди. Атайын бүгүнкү рейдтик иш-чарада болжол менен туура эмес токтотулган жол кыймылынын эрежесин бузуп туура эмес токтотулган жол кыймылына тоскоол болгон болжол менен 16-17 автоунаа жүктөлүп айып короого киргизилди. Калаа башчысы рейдтик иш-чаранын алкагында бир катар мыйзамсыз жайларга эскертүү берилип, айып пулдар салынганын билдирди. Ал ошондой эле шаардагы мындан башка дагы бир катар ири базарларда буга чейин да рейдтер болгонун айтып, тартипке келтирүү дагы да уланаарын кошумчалады. Эң негизги максат бул деген коопсуздук маселеси. Мына өрт коопсуздугу, санитардык коопсуздугу, башка коопсуздуктан баары чагылдырылып, ошонун баарын биз талап коюп атабыз. Экинчи, бул эми Бишкек шаарынын көркү. Борбор болгондон кийин ушундай соода түйүндөрүнүн баары биздин талаптарга жооп бериш керек. Көрүнүшүн бир карап койгулачы, бул кандай көрүнүш? Мындай көрүнүш болбош керек Борбордо. Базарлардын айланасын иретке келтирүү иштери буга чейин да болуп келген. Бул жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу, жол тыгындарын азайтуу, мыйзамдуулукту сактоо жана шаарга тартип орнотуу үчүн маанилүү.
Максат Боронбаев, Искелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24.